Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун багытын колдоп беришибиз керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев талапкер Текебаевдин айткандарына жооп берди. Кечээ күнү бир кандидат айтып жатат: "Мен өтүнөм мурда президенттик шайлоого даярдангыла. Мен президент болом" деп. Көрдүңөрбү, булардын психологиясы бузулуп калган. Булардын максаты революция болуп турса, тездесе элди талаптанып, бийликти алмаштырып, мамлекетке стабилдүүлүк болбосо өз эптеп бийликке жетсе болду. Мындайларга биз жол бербешибиз керек. Мындан ары эч кандай революция болбосо, бардыгы мыйзам чегинде элдин эрки менен чечкенге мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Как будто азыркы бийликке бир укмуш бардыгы уюшулган экономикалык жана финансылык күчтүү бир мамлекетти белек кылып кеткендей эле сүйлөйт. Мына биз ошол нерсени жасайлы деп иштеп жатабыз. Биз иштеген убакта мамлекет күчтүү болушуна жол ачып калалы деген чоң максат бар. Ошол максатка жетиш үчүн ушундай элди туура эмес багытка бурган саясатчыларды коомуу сөзү да токтотушу керек. Эртең шайлоо өтсө, элди дүрбөлөң кылып көчөгө чыгара турган эч кандай шылтоо жок. Мамлекет эч кандай басым кылбай, колунан келишинче шарттарды түзүп берип, эч нерсени уурдабай, бала чакасын бийликке алып келбей, тек гана чуркап иштеп жатат. Садыр Нуркожоевичтин багыты ушул гана. Ушул багытты колдоп бересиздер деген үмүттөмүн, дейди ал. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бизде дайыма күчтүү адамдарды өргө карай жүрүп баратканда көрө алышпай, буттан тартып чалышып, жалпы журтка жаманатты кылып көрсөтүү адатка айланып калган. Эң өкүнүчтүүсү, өздөрүнүн оюнан токуп чыгарышкан далили жок каралуулар менен ак адамды да кара кылып коюшкандан кайра тартышпайт. Эсимде, ушул Бакытбек Мариповдун бир тууган агасы Улукбек Марипов премьер-министр болуп жаңы эле кызматка келгенде, аны өмүрүндө көрбөгөндөр таныбаганда бир нече күн Ак үйдүн алдына барып алышып, Марипов кетсин дешип тополоң салышканы. Ошол кетсин дегендердин арасында ак чачтуу, сары түштүү болуп улгайып калышкан ажан кемпирлер, жапжаш жигиттер түгүл, бакай бакырчакта жүргөн. Барынан да Мариповдун атасын айтышып, ал адамды илгертен таанышканда өмүрүндө көрбөгөн адамды айтышып, кыйкырып жатышканын көрүп таң калган болчумун. Түштүк жергесинде өмүр бою өмүр сакчысы деп аталган врачтык кесипти аркалап, канчалаган адамдардын айыгып кетишине жардамы тийген адамды Ак үйдүн алдына чыгышып, тим эле чоң коррупционерди жамандап жатышкандары зээндик эйиткен. Анан бери канча убакыт өтүп, Мариповдордун врач атасы жөнүндө сөздөр токтоп деле калгандай болду эле. Мына жакындан бери Бакытбек Марипов өзүн парламентке койгондон бери дагы ошол жумок башталды. Баласынын кемчилдиги, кылган айыптары болсо далили менен ачык айтышсын. Эмне кылат атасына асылышып? Атасы үчүн балдар жооп бербейт да. Эгер эле ошол адам ошончолук жаман болгон күндө да Атамбаевдин бир вагон кылмыштары турса, балдары шаардык кеңешке, а бүгүн парламентке өздөрүн коюп жатышпайбы? Тескерисинче, аларды жерге сууга коюшпай, тим эле дүйнөдө жок азаматтар кылып көрсөтүп, мактап жатышпайбы? Менин айта турган сөзүм, бизде жаманды мактап, жакшыны отко салып кактап калган өтө жийиркеничтүү адаттар пайда болду. Ошон үчүн Бакытбек Мариповду каралагандардын сөзүнө көңүл бурбай, Мариповдордун эл ичиндеги урмат-сыйына, аброюна, тарбиясына баа берели. Шайлоодо адашпагыла. Жаш, жогорку билимдүү айыл өкмөттү башкарган, ноокаттай бакыйган чоң райондун акими болуп иштеген, артынан жаман сөзү чыкпаган Бакытбекти тандап алалы деп Айдай Оморова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз өлкөдө президенттен кийинки эле адамсыз. Анын үстүнө түштүктүн кулунусуз. Түштүктүн бешиктеги баласынан жайкалган аксакалды 90догу аксакалдарына чейин сизди элдик баатыр дешип, сиз менен сыймыктанып жүрөбүз. 2010-жылдагы сиздин элиңиз үчүн жасаган баатырдыктарыңыз ар бир жарандардын жүрөгүндө түбөлүк сакталып калган. 7-апрелде Ак үйдү өрттөп, шаарды талкалап, мародёрлук кылышкан бардык баатыр сөрөйлөр биригишип сиздин тырмагыңызга да арзышпайт. Өлкөдө болуп жаткан мындай акыйкатсыздыкка чыдап тура албайбыз. Сизге кайрылууга туура келди. Мамлекеттик баңги заттар менен күрөшүү мекемесинин алдындагы стендте илинип турган Жаныш Байкеевдин сүрөтүн Азаттык жана Апрель каналдарынын журналисттерине айгай салып койгондугу үчүн алсылышты. Чындыгында ал мекеменин жанына эл деле барышпайт. Көпчүлүк калк ал сүрөттөрдү көрүшпөйт деле болчу. Ал эми кылмыштары баштан ашып урпактарына чейин жетип, арта турган түрмөдө жаткан Атамбаевдин сүрөтү бүткүл борбор шаардын эли көрө турган жерде байкайып илинип турганы кандай? Кылмышкер деп камаганыбыз кандай да, анын сүрөтүн дүйнө жүзү көрө тургандай кылып даңазалап пешенебизге илип алганыбыз эмне болду? Коңшу колоңдор эмне дейт? Эң башкысы, эмне үчүн мындай акыйкатсыздыктарга жол коюлуп жатат? Акаевдин келип кеткени, Бакиевдин келбей жатканы, Бабанов, Сариевдердин боштондукта жүрүшү, ал эми Асылбек Жээнбековдун абакта олтурушу. 5-октябрда Атамбаевдин колтугуна кирип алган Казакбаевдин чоң кызматты минип олтурушу, түштүк эли сыйлаган өлкөдөгү күчтүү саясатчы, өтө сабаттуу адам Келдибеков сыртта калганы. Бир сонун иштеп жаткан Мариповдун кызматтан кетиши, ал эми 30 жылдагы бардык президенттердин тилин тапкан ажолор жаман, ал эми ал аппак болуп чыгып кеткен, отко күйбөй, сууга чөкпөй Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетин башкарып жатканы, Улукбек Кочкоров, Мырзахматов, Сарыбашев сыяктуу түштүктүн лидерлери элдин эсинен чыгып, каяктагы сымап-сымал Жапыкеев, Маскаропов, Салымкадыр Бейшеналиев, президенттин көлөкөсү Каныбек Иманалиевдер кызматта жүрүшкөнү биз үчүн таң калыштуу. Баарынан да Бакиевдин сүрөтүн Тарых музейине алып салгыла деген жуугунткорлордун бийликке болгон талабы бизди тышсыздандырып жатат. Эл тандап жактырып шайлаган элдик бийликтин өз элине кылган акыйкат башкаруусу ушулбу? Сизге жагабы, жакпайбы билбейм, бирок элдин көзүнө оркоюп көрүнүп калган ушул маселеге көңүл болуп койсоңуз деп Шаа Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды.
Эл чындыкты билсин. Орусиялык блогерлер Гусейн Гасанов менен Аруча Назарян такси кызматында иштеп жүргөн кыргызстандыкка Киев үлгүсүндөгү унааны бийликке берди. Бул жараянды камтыган видео Instagram баракчасына жүктөлдү. Алар атайын эксперимент кылып такси айдоочуларын бекер жеткирип коюуну өтүнүшкөн, бирок бир топ айдоочулар баштарынан чайкап кетип калышат. Аты белгисиз кыргызстандык айдоочу блогерлердин өтүнүчүн аткарып жеткирүү жерине жеткирет. Блогерлер таксиден канча табасыз деп сурашат. Ал 40 000 рубль табам. 2 балам бар, бири кыз, бири эркек. Алардын биринин бир кулагы туубаса укпайт. Акча таап барып дарылатам дейт. Кыргызстандык айдоочунун мамилесине ичи жылган блогер Киев борборунан барып унаа белек кылат. Булак репортер KG. Эл чындыкты билсин. Султанбеков Үгүт Малында Ташиев менен жеке жолуккусу келген. 2021 жылдын 23 ноябрда Социалдык демократтар партиясынын Жогорку Кеңештин депутатынан талапкер Темирлан Султанбеков УКМКнын төрагасы кабылдамасына УКМКнын төрагасы менен жеке жолугушуу өтүнүш менен кайрылган. Мекеменин басма сөз кызматынан кабарлагандай, ошол эле күнү кечинде саат 20:00 УКМК коомдук кабылдамасында Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары жөнүндө маалыматы бар экенин айткан Темирлан Султанбеков менен УКМКнын кызматкери сүйлөшүү жүргүзгөн. Комитеттин кызматкери жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндөгү мыйзамга ылайык ал өлкөнүн жараны катары шайлоо иштеринин бузулушунун фактыларын көрсөтүү менен УКМКнын төрагасына кайрылууга укуктуу, ага мыйзамда белгилеген мөөнөттө текшерүүнүн жыйынтыгы жана көрүлгөн чаралар боюнча негиздүү жооп берүүлери боюнча маалыматты Темирлан Султанбековго берген. Ошону менен бирге Султанбековго атайылап жалган маалымат таратканы боюнча жоопкерчилик бар экендигин эскертилген. Бирок Темирлан Султанбеков расмий кайрылуудан баш тарткан. Ал ошондой эле Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузулушу боюнча колунда болгон маалыматтардын чоо жайын жана жагдайларын ачыктоодон баш тартты. Белгилей кетчү нерсе, шайлоо иштерине кийлигиши жагынан коомдук аң сезимди ар кандай шултоо жана манипуляцияларды болтурбоо максатында шайлоо алдындагы агитация мезгилинде УКМКнын төрагасы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди жеке кабыл албайт деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин жана саясий партиялардын административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануусуна жана шайлоо мыйзамдарын бузуусуна жол берилбестигин УКМК эскертет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Айчурок Камаева Бакиевдин сүрөтү музейдин алгы эркиндик жетпесе өз элинин канын төккөн деп алдына жаздырып коюңуз. Тарых музейинде илинип турган Курманбек Бакиевдин сүрөтүн алып салуу талабын апрель инкылабынан атасын жоготкон баатырлардын үмүтү коомдук уюмунун жетекчиси Айчурок Камаева президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Ал өз сөзүндө өлкөдөн качып кеткен мурда президент Курманбек Бакиевдин бардык сүрөттөрүн Тарых музейинин алып салууну талап кылууда. Сүрөттөрдү алып салууга саясий эркиндик жетпесе, анда кан соргуч Ташбор адамдын сүрөтүнүн астына ал өзүнүн элин кырып, ал Ото аянтында кан төгүп 500дөй адам жарадар болгон деп жазуу керек дейт. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин.